Супер ТВ каналында Оу жок 30 суроо долбоорунун кезектеги чыгарылышы. Бүгүн биз даярдаган Оу жок каналындагы ыңгайсыз суроолорго ырчы Айдана Дека жооп берет. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Айдана, турмушка чыккандан кийин жолдошуңуздун фамилиясын алдыңыз. Акимова болуп, Азыр бул жака титрга Акимова деп жазып койсок туура эле болобу? Жок. Сахнада псевдонимдагы эле Айдана Дека болгону паспортто Акимова болдум. Псевдоним сахналык калды, ошончо Айдана Дека эле. Айдана Дека. Эгер Дека эмес, Дека десе кыжырыңызды келтиреби? Ооба. Чын айтайын, негедир жакпайт. Эми баарыбыз эле каалайт болушубуз керек, атыбызды туура айткан. Ошон үчүн Айдана Дека деп айтышканда башкача болуп кетем. Дека эмес, деңизчи деп суранам. Негизи Дека Деркенбаева, Анан башында Дека болуп чыгып калдыңыз. Бирок кайсыл бир курагыңыз жеткенде Дека дегенден уялып калышыңыз мүмкүн, балким Деркенбаева деп эле чыксам болмок. Азыр менин курагыма Дека жарашпай атат деп. Балким ал нерсени деле ойлонгом, кийин 50-60 жашка чыгып калганда Кудайым буйруса бир эл артисти же эмгек сиңирген артист болуп Дека деп айтканда балким ал учурда ыңгайсыз болот, бирок заманга жараша жакшы эле болот болуш керек деп ойлойм. Мен дайыма эле айтып келем, ар дайым өзүмдү караган, жаш, эми жаш болбосо да өзүмдү караган ырчы ойдон калгым келет. Курагым 50-60-тан ашса делечи. Балким Деркенбаева болуп калам, балким Акимовага өтүп калам. Убакыт көрсөтөт, азыркы учурда ошо Дека деген эле ат менен жүрөм. Көрөбүз. Бүгүн сизге 30 суроо даярдап койгонбуз. Анан биз берген суроолорго болушунча кыска нуска жооп бергенге аракет кылыңыз, Эртең туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Рахмат. Туура эле айтып атам, Туура. Бир жылы туулган күнүңүздө жолдошуңуз БМВ өлкөсүндөгү унаа белек кылган. Кийинки жылы туулган күнүңүздө митинг болуп кеткен. Бул жылы кандай өзгөчөлүк болот? Негизи менин туулган күнүм ар дайым эле бир ошо биздин саясатка мындай бир байланыштуу окуялар менин туулган күнүм эле дал келип калат да. Өзгөчө ошо былтыр эсимде биз жалпы ошо менин клипимди презентация кылып, анан кийин баштаганда митинг башталып кеткен площадьта. Биз ал нерсени билбейбиз да. Биз оюбуз баары майрамда менин клипимди презентация кылып жатабыз. Анан ал жерден чыксак эле автоунаа утуп алуу жөнөкөй. 100 айфондун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана Мой О тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте, билеттериң канчалык көп болсо, мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra 100 iPhone. Мой О утуш оңой. Связь жоголуп калды. Таптакыр Кыргызстан боюнча бири-бири менен чалыша албай калганбыз, эсиңизде болсо. Эстедим ооба. Анан ал жерде элдер көп болчу да, мен жетишпей калдым да, клиптен кийин автопати болот деп айтыш керек болчумун да, негизичи. Анан чалсам эле связь жок, анан кимди кармасам, ошол жерде ким көз алдыма кармалып досторум көрүп калсам, ошону бас деп автопатиге алып барганбыз. Мындай подвальный помещение болчу, кабинкага отурганбыз. Киргенде биздин Кыргызстан Республикасынын президенти башка адам болчу. Анан биз майрамдап түнүн өтүп кичине таң атканда чыкканбыз. Ал жерден таң атканда чыксак, таптакыр эле башка адам президент болуп калыптыр. Эч болбосо бир Кыргызстандын эмес тагдыры мындай бир канча бир саналуу эле саттарда өзгөрүп кетиптир да. Бул жылы өзгөчөлүгү мен ойлойм, бир аябай канча өтпөш керек деп. Анткени быйылкы туулган күнү пландар чын айтсам анча деле жок. Көп берүүлөрдө мен мына ушул интервьюга даярданып атып, сиз интервью берген башка да маектерди көрүп калдым да, башка сиздин маектериңизди. Анан ошо маекте мен чоңойдум, жашоого болгон көз карашым өзгөрүлдү, токтолдум деген сөздөр көп экен да. Адам канча жашта чоңойот экен? Эми мен азыр ушинтип айтып кое берем. Бир 2, 3, 4, 5 жылдан кийин бул интервьюмду көрүп, анда деле секелек кыз экенмин деп, анда деле мен эми чоңойдум деп айта берет болушум керек. Мен ойлойм, ар бир убакыт сайын эле мурунку
күндөрүңдү эстеп, жаш экенмин деп эстей бересиң да. Ошон үчүн качан чоңоет билбейм, азыр деле мен толук өзүмдү чоңойдум, мына мен токтолдум деп айта албайм. Менде дагы деле баягы мүнөздөрүм бар. Өзүмдү кармана албай кеткен, жеңил болуп кеткен мүнөздөрүм бар. Бирок чоңойдум деп толук айта албайм өзүмдү. Сизди эл көрөрмандарыңыз алып баруучу катары дагы таанып калышпадыбы? Анан алып баруучулукту кыйратасызбы же ырчылыкты кыйратасызбы? Эми алып баруучулук бул эч кандай бир кандайдыр бир аябай орусча айтканда серьезно деле кабыл алган жокмун. Балким ушул боюнча кызыгып кетсем, кийинчерээк чынын эле профессионалдуу теле алып баруучу болуп калам. Бирок азырынча мен чоң гана үйрөнүп, кызыгып жаткан кезим. Айдана, интернет желесинде акылдуу болгондор жашоодо деле акылдуубу? Жок. Андай эмес. Кыска эле жооп, жок, Кыска эле. Канчанчы кабатта жашайсыз? 9-чу. Үйдү канчага алгансыздар? Сөз жооп бериш керекпи? Формат башка берүүлөрдөн өзгөчө. Анан атайын, сиздин көрөрмандарыңыз кызыккан суроолорду дагы мен даярдаганга аракет кылдым. Айта берейинби деп. Үйүбүздүн квадратурасы 125 квадрат, 1 квадрат метр $1000 алганбыз. Жалпы ошондо эсептеп $125 000. $125,000. Жолдошуңуз Аваз Акимов үйдү Илгиз досума белекке бердим деп кайбир маегинде айтып калган. Бизге Супер ТВга Илгиз Абдалиев экөө келип маек бергенде, жолдошуңуз белек бергенди жактырат окшойт. Сиз каршы болгон жоксузбу үйдү белекке берип атканда? Ал жерде тамаша ретинде белекке деп ошо жанакы башында сүйлөгөндө эле ооба мен белекке бердим деп, анан интервьюну аягына чейин көрсө ал жерде тамаша деп айтышат. Албетте эми азыр Кудайым өзү ушундай күнгө жеткирсин досторубузга батирлерди белекке бергенге, бирок ал жерде биз белекке берген эмеспиз. Кадимкидей эле сатканбыз, бирок кандайдыр бир жеңилдеттүү жолдорун менен. Бирок белекке болгон эмес. Ошол берүүдө бар да. Эми жолдошуңуз болгондон кийин берүүлөрүн көрсөңүз керек, интервьюсун дагы башында, тема да ушундай болсо керек эле. Башында келинчегим Айдана Дека менен Илгиз Абдалиев бири-бирин жамандай беришчү. Сиз эмне деп жамандайт элеңиз? Жакпайт ичим бетке эле айтам азыр деле Илгиз. Байке башында жакчы эмессиз такыр деп. Ал өзү баштаганда бул согуштучу деп. Ал Илгиз байкенин вкусу таптакыр башкача кыздар да, чачы кара, чачы узун, анан көп сүйлөбөгөн, антип созулган назик кыздарды жакшы көрөт да. А мен ал кезде чачым кыска, кара кылып кырктыргам, сарыга боyoтком, көп сүйлөйм, таптакыр, короче, башкача кызмын да, не так, как он представляет. Анан ошо башына айта берчи, ушуну эле эркелетип аргы жака эле ала бересиң, ушуну оп жоктон эле эмне эле деле ушундай сөздөрүн угуп калчумун да. Анан ошондо айттым, жолдошум такыр ушул досуң жакпайт, кийлешип берет биздин отношенияга депчи. Ошон үчүн башында экөөбүз ушундай кандайдыр бир мындай карама каршы деп коет беле, бири-бирибизге мындай в кавычках душман болчукпуз, бирок жанагы айтат го, тескерчи ушундай достук башталган кийин бекем болот экен депчи. Азыр Илгиз досум дегенде мен аябай тим эле защитада турам, бири-бирибизди аябай колдоп. Эгерде жолдошум экөөбүз бир нерсе болуп кетсек, Илгиз дайыма мен тарап болот. Ушундай азыр жакшы достордон болуп калдык. Ойлонуп анан сүйлөйсүзбү же сүйлөп алып анан ойлоносузбу? Ойлонуп анан сүйлөйм. Мен мындай ойлонбой туруп сүйлөп алгандарды өзүм да жактырбайм. Айтып алып анан кийин ойлонуп калып, мындай кыжалаат болгондорду байкап калсам, кичине ойлонбойбу деп мындай ичимен эметип калам. Ошон үчүн өзүм биринчи бир нерсе айтарда, бир нерсе кыларда кээде ашыкча ойлонуп кетем. Өзүм ошо знак зодиака боюнча таразамын да, ойлоно берем да. За, противтерди кыла берип, ойлонгучак убакыт өтүп кетет да. Кээдечи кээ бир возможностьторду, мүмкүнчүлүктөрдү колуман өткөзгөндө ойлонгучакчы. Ошон үчүн жолдошум тескерисинче тарс турсун деп бат чечет да. Давай деп мындай рискованный бат чечет. Ошон үчүн бири-бирибизди кичине дополнять этип турат окшойбуз, а мен болсо ошо көбүрөөк ойлоном. Адам ылгайсызбы? Ооба, албетте. Ылгайм. Жаман мисал же бир кандайдыр бир биздин жашообузга негатив алып келген адамдар, таасирин нерсе алып келген адамдар болот го, ушундай бир кандайдыр бир энергетический вампирлер болот го, вроде жөн эле жүрүшөт, бирок ошол эле учурда эмнегедир маанайың ошонун жанында түшөт, мындай өзүңдү ыңгайсыз сезе бересиң. Анан мындай өзүнүн жашоо принциптарын бизге айтып, ал принциптерге биздин жашообуз туура келбесе, мен ал адам менен сүйлөшпөй коем. Марафон өткөрүп калчусуз да, азыр деле өткөрүп атасызбы? Ооба. Аталышы кандай эле? Айым сырлары, ну как?
айымдардын сырдашуусу. Айымдардын сырдашуусу. Ооба. Марафондо ошо жаш категория барбы, кандай? Ооба. Мынча жашка чейинки айымдар Жок, мен кандайдыр бир талап койбойм, бирок өзүнөн өзү эле өзүнүн бир жаш категориясы мындай топтолуп калат экен. Эң улуусу канчада? Эң улуусу бир 50 канча жашта болсо керек. 57 деген айым жазчы, тиз эфирде, ооба, 57. Айдана, 57 деп атасыз. 50-57, мындай кавычкада эже деп коелу. 57деги эжелерге сиз эмне үйрөтүп жатасыз? Ал жерде мен үйрөтпөйм. Ал жерде мен команда топтоп бергем. Менин Инстаграм бул менин азыркы учурда мен куралымда. Гинеколог, нутрициолог, психолог, там кто еще, сексолог, в общем, ушу айымдарга керектүү кыздарды топтоп, эжелерди, кыздарды эмес, ал жерде улуу эжелерди топтоп, анан ошо бардыгын бир марафонго кошуп койгом. Демек, бир марафондо бир төлөп эле, мисалы, мындай символический эле баа, ал жерде мен кымбат баа кылган эмесмин, 500 сом эле. Ошол акчага кыздар психологдун консультациясын алат, гинекологдун, нутрициологдун. Анан мен өзүм тууралуу жөнүндө айта кетсем, мен жөн гана өзүмдүн кандайдыр бир сулуулук сырларын айтып берчүмүн. Көнүгүү кандай көнүгүүлөрдү жасаш керек, анткени мен төрөсөм дагы өз кабылыма бат эле келем да, анткени мен кичинекей чагыман бери эле күнүгө определенный көнүгүүлөрдү жасайм. Ушу күнгө чейин көнүгүү жасайм. Төрөгөндөн кийин да ал нерсени токтоткон жокмун. Ошолор тууралуу айтып берем. Анан мисалы өзүм дагы мен кыздарымды эми жашырбай эле коем, бирок кымбат баалуу педиатрга алып барам. Кээ бирлер жөнөкөй эле госторго алып барат, ал жерде педиатрлар көп нерсени айтып беришпейт да. Мындай основнойлорду. Мен ошо частныйга баргандыктан ал жерде массаждан бери үйрөтүшөт, анан туура там питаниеси жөнүндө айтып беришет. Анан ошол нерсени мен ал педиатрдан уккан билген нерсемди эле жаш ошо энелерге мен да бөлүшөм да. Ал педиатрга барып акчасын каратпай, мен эле аркылуу ошол мен билген нерсемди айтып көрсөтүп коем. Кайнененин камырынан деп коет го кыргыздарда. Кайненеңизге эмнеңиз окшош? Эми характер тууралуу айта кетсек, действительно экөөбүз окшошпуз. Мындай мисалы айта кетейин, жолдошумду көбү аябай характери добрый, жөнөкөй деп ойлошот. Мен эмнегедир көбү тескерисинче высокомерный истер барак. Ошондой элестетишет да. Атам менен апамды дагы ошондой. Атамды өтө мындай бир жөнөкөй адам болуш керек, такыр мындай урушпайт болуш керек деп ойлошот. Апамды тескенче мындай кичине сүрдүрөөк көрүшөт да, мындай сүрдүү аял болуш керек, мындай катуу аял болуш керек деп ойлошот да. Чыныгы келгенде бизде үй бүлөдө атамдын мүнөзү чын эле аябай мындай катуу да. Үй бүлөнү атам кармайт да, баардыгыбыздычы. Апам тескерисинче жумшак аял, мындай жөнөкөй, ачык. Анан биз ошолубуз окшош болуш керек деп ойлой берем. Балким сыртыман башкача көрүнүш мүмкүн. Кээ бирлер тескенче айтат, аябай мындай жөнөкөй көрүнөсүң деп. Кээ бирлер көп учурда элдер менен таанышып, жакын сүйлөшкөндө көп айтып калышат да, сени башкача элестетчүмүн депчи. Ошол жагыбыздан окшош болушубуз керек. Балким сыртыбыздан кичине мындай высокомерный болуп, мындай сүрдүрөө көрүнсөк, негизи жашоодо экөөбүздөн аябай жумшакпыз. Мындай баналдуу, мындай бытовой темада айта кетсем, эмне окшош. Апам туруп эле бир мындай отурушта отурабыз, мисалы обедте тамак жеп отурабыз да, отуруп эле анан уйкусу келип кетет. За секунду буквально. Тур деп туруп эле барып уктап жатып уктап калат да. Мен да ошондой любой момент туруп эле сүйлөшүп туруп эле бир момент уктап калам да. Экөөбүздүн ушул нерсебиз окшош. Күлө берет, экөөңөр вообще мындай башкачасыңар депчи, бир секунд уктап каласыңар деп ошол нерсеге таң калат. Ошол нерселерибиз окшош. Аусуңуз дагы белгилүү эле болуп калбайбы? Мисалы өзүнүн аудиториясы бар, сулуулук тармагында эмгектенип атат, аудиториясы бар. Эгер экөөңүздөрдү эфирге чакырсак чогуу келесиздерби? Мен эки аусым бар, улуу жеңем бар. Кичүү. Анан кичүү аусым жөнүндө айтып атасыз. Вообще без проблем. Келе беребиз, ошо болгону шарт түзүлүш керек, анткени кичүү аусым атам менен апам жанында айылда турушат, кичүү кайным менен келиним, аусыным. Ошон үчүн шаарда болсо без проблем. Аябай сонун айтып берет, ал мындай мени мындай жакын билет да, кадр сыртында билет да, ошон үчүн менин бир жакшы нерселеримди айтат болуш керек. Адаши?
кыздарыңыздын бетине гүл чаптап же болбосо бир быйтыкчаларды коюп киргизип жүрсүз да буга чейин. Эмнеге? Эми негизи кичинекей болгондо жанагы башка мировой ырчыларды, звездаларды көрүп туура эле ушинтип эткенсиң да. Уже убакыт өткөндө эми эмнесин жашырдым деп ойлоп калат экенсиң. Мисалы экинчи кызымды мен практически бетине эч нерсе деле чаптап эле башынан эле киргизип келатам да. Болгону так да ана бетин көрсөтпөйм. Эми жолдошум уруксат бербейт. Мен болсо киргизе бермекмин. Жолдошум кичине тыюу салат. Өтө бетин көп көрсөтө бербейм. Зачем? Бул Инстаграм өзүңдүкү өзүң жөнүндө айтып киргизер. Кыздарың пока азыр тынч эле чоңой берсин. Өтө аларды белгилүү кылып, аларды дагы мындай эме кылбай эле кой деп беришет. Ошон үчүн көп учурда мындай так да ана бетин көрсөтпөйм. Мындай артынан, мындай сбоку тартып ушинтип калам. Бирок смайлик чаптабай калдым. Азыр чаптабай калдыңыз. Мен байкагандан туулган күнү болгондо, 1 жашка толгондо анан жүзүн көрсөтөсүзбү? Ариана да ошондой болгон. Лиананы 1 жашка чейин эле көрсөтүп койгом. Ариана улуу кызымда 1 жашында толук көрсөткөнбүз. Мен ойлоп атпаймынбы, 1 жашка чейин көз тийеби, 1 жаштан кийин көз тийбей калабы депчи. Байкасам ошондой экен да. Бирок көп ошондой да, эмнегедир 1 жашында көрсөтүп берет да, мен дагы ойлойм да. Эми не важно 1 жаш болобу, 3 жаш болобу, 5 жаш болобу, в любой момент көз тийип кете берет да, мисалычы, тийчүн адамдычы. Күзгүгө кийиндиңизби? Күзгүгө кийиндиңизби? На осень жок, бир тууган күнүмдөн кийин стилистим менен план кылып койдук. Шопингке чыгабыз 6 октябрда. Ошондо кийинем. Колуңузда 13-чү iPhone экен. 13 качан 14 болот дейт. Жолдошум менен негизи сүйлөшкөнбүз. Как раз менин тууган күнүмө жакын 14-чү iPhone чыгып калды. Анан эми азыр ушундай куракка жетип калыптырбыз, бири-бирибизден сурап калдык да, эмне белекке берейин деп. Мурда эгерде сюрприз кылып жолдошум мага бир машиналарды, путевкаларды белекке берсе, азыркы учурда сурап калды эмне алып берейин деп. Анан чын айтсам ойлонгом 14-чү iPhone алып койсомбу депчи, анткени менин 13-чү iPhone'умда сүрөттөр толуп память толуп калды да. Бирок чын айтсам бул жөн эле азыркы биринчилерден болуп алып алсам, просто переплата да. Жөн эле биринчилерден болуп ала калам деп лишний акча төлөп коебуз. Жаңы жылдан кийин ошол эле iPhone 14 уже билип калдык да, акчасы да бат эле түшөт да. Ошон үчүн сүйлөштүк, мен айттым азыр жөн эле лишний акча коротпой эле коелук. Андан көрөк азыр ушул телефон менен жүрө берейин. Жаңы жылдан кийин же ошо жаңы жылга алып бер. Азыр болсо мага алтын алып бер деп сурадым. Шугарингке айына канча жолу барасыз? Жок суроо. Негизи от природы не баласат. Эмесмин, жүндү эмесмин деп коем. Барбайм мен, колдорумда эч кандай барбайм, буттарыма деле барбайм. Азыркынын кош жылдыздары деп айтып калышат го, сиздердичи? Азыркынын кош жылдыздары. Анын үстүндө баягы чыгарма чыккандан кийин чанан мурункунун кош жылдыздары кимдер эле? Эми ошо кош жылдыздарды анан кийин айтып калышты, Динара Акулова, Абдималик Шарматов. Ошо убагында аябай бир дуң жараткан бир чоң кош жылдыз болушкон депчи. Мурунку улумундан ушу мурункулардыкы ошолор, азыркылардыкы сиздер. Эми азыркы учурда мен ойлойм, чыгармачылык адамдар аябай көп болуп калды. Чыгармачылык үй бүлөлөр, то есть көп болуп калды. Анан эми биз өзүбүз мына биз кош жылдызбыз деп айтпайбыз, бирок эми ошо сахнага чакырганда көбүнесе мен угуп калам да ошо кош жылдыздар деп чакырып атпайбы? Кош жылдыздар деп чакырышат. Кубанычтабыз, бул биз үчүн бир кандайдыр бир чоң сыймык болот. Бирок эми Кудайга шүгүр, жакшы орун таап алдык кош жылдыз деген. Азыр болсо Айдана бизге келген буга чейинки коногубуз алып баруучу Назира Бердигулова болчу. Бердигулова. Ал 3 суроо калтырган сизге. Ошол суроолорго кезекти берели. Сиздин жообуңузду алалы, андан кийин сиз кийинки келе турган биздин коногубузга өзүңүздөн 3 суроо. Ой жок болуш керек, же ыңгайсыз. Мырза келеби, айым келеби, азырынча белгисиз. Акыркы жолу кимден карызга акча алган? Негизи мен карызга албайм, алсам дагы мен уктабай чыгам бермейинчи. Ошо кечээ продюсермен 400 сом алгам. Идин сомду толтура алайын деп. Анан бирок тойдон кийин эле кайра берип койдум. Ошо. Канча бирдиги бар экенин карап көрүңүз уюлук телефонунда. Азыр мен постоянно идин сом жок жүрөм. Ошон үчүн азыр минус болбосо эле.
Ого, минус эмес экен. 0.00 сом экен. Даже тыйынан бери 0 сом экен. Эгерде мырза болобу, айым болобу, билеп берсин. Билеп берсин. Жана Эрлан Андашевдин Дүрүдүм деген ырма аябай жагат да. Ошол Эрлан Андашевдин ырын коюп, ушул жерде кыз болобу, айым болобу билеп берсин. Азаматсыз, браво. Берүүнүн форматы өзүндө кичине адамды ыңгайсызга калтырган тапшырмалар экен, суроолор экен. Ошон үчүн мен ойлойм, кийинки конок таарынбайт болуш керек. Айым болобу, мырза болобу, эки бутун тең педикюрун көрсөтсүн. Экинчи тапшырма, билбейм, мен менен тааныш болобу, тааныш болбойбу. Эгерде тааныш болсо, анда мен чыныгы жашоодо жанагы мындай жолукканда кандай адам экенин, мен эмнем жагат, эмнем жакпайт, ошол нерсени айтып берсин, мага дагы кызыктуу болот. Эгерде мени тааныбаган болсо, жөн эле азыр мына мени видеодон көрүп турасыз, мени кандай айым катары көрдүңүз, мындай мени мүнөздөп бериңиз. С первого взгляда какие впечатления остались обо мне. Ал эми үчүнчү суроо же тапшырма Айжан менен жеңил бий билегиле. Айым болуп калса эмне кылабыз? Айым менен деле? Айым менен деле. Сонун мыкты. Айдана, сизге болсо ыраазычылык, сизге болсо ийгилик каалайбыз. Эртеңки туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Рахмат. Сизге да ийгилик. Рахмат. Урматтуу көрүүчү, эгер сиз мына ушул интервьюну биздин телеканалдан, тагыраагы сыналгыдан көрүп аткан болсоңуз, ушул эле интервьюну биздин Супер ТВ YouTube каналынан дагы көрсөңүздөр болот. Ой жок, 30 суроо долбоорун көрдүңүздөр. Коногубуз болсо Ырчы айым, мыкты жубай, жары Айдана Дека болду. Бар болуңуздар.